Bir туғандар bir данышман ата жолда атында бара жатса, bir алманын астында көлө-көлөп уктап жаткан bir жаш жигитти көрүп калды. Ал жаш жигит уктаганда адам эмне кылып жатканын билбей калат. Ал дагы оозун ачып уктап жаткан болчу. Ачылып турган оозуна алма дарактын ичинен, кебегинин ичинен чыккан bir капкара жылан чыгып, баягы уктап жаткан жаш жигиттин оозуна кирип кетет. Кирип кетти. Бул окуяныга күбө болгон, окуяны көргөн баягы данышман ата аксакал келип, жанагы жигитти ун чыкпастан камчылашты баштады. Камчылап, оозуңду ач, мунулорду жегин деп, чириген алмаларды жедиришти баштады. Чириген алмаларды жедири дагы. Ачуусу келген жигит өзү деңдероо болуп, ордунан туруп аксакалды сөгүштү, урушту баштады. Карыган чал эмне үчүн мага мынтип чириген алмаларды жедирген башка сөздөрүн айтышты баштады. Жигитти аксакал колун байлады да, чириген алмаларды дагы жедирип, анын атында качты. Кубалады, башка кылды, жанагы жигитти чуркатты. Чуркагандан кийин жигит жеген нерселерди көп, ичи айланып, башы айланып, өзүнөн кетип, жеген нерселерин кайра кусушту баштады, чыгарышты баштады. Кускан учурда баягы чириген алмалары чыгып, ага кошулуп, чириген алмаларга кошулуп, баягы ичине кирип кеткен жыландагын, кара жылан дагы чыгып кетти. Жылан чыкканын көргөндө баягы жигит эмне болуп жатканын түшүндү, абалды түшүндү. Баягы аксакал данышмандан кечирим сурады. Сиз мага жан берип жатсаңыз, мен сизге душмандык кылыпмын. Жанымды сактап калсаңыз, мен сизге сөз менен сөгүндүм, уят сөздөрдү айттым, кечириңиз. Кудай колдосун, ишиңизде оңдосун. Аллах эки дүйнө бактылуулугун берсин, баксыздан алыс кылсын деп ар кандай сөздөрүн айтты, ыраазычылык сөздөрүн. Данышман, эгер акыйкатты айтканымда сага, анда ооруду сага дагы күчөтмөкмүн. Ичиңде жылан бар десем, жүрөгүң жарылып өлүп калышың да мүмкүн эле. Айтпай туруп дабаладым. Кээде, ооба урматтуу мусулман, кээ бир учурда чындык артында жашынып турат. Кээ бир иштер болуп жаткан учурунда 100 жыл алдыңкы, же 50 жыл, же 10 кылым келечекте боло турган чындыктын азыркы абалын жалган кылышка кээде туура келип калат. Көрүп турасың, 100 жылдан кийин ошо жалган чыныгы абалын көрсөтөт, зыяны өтө көп болот. Билип турасың, көрүп турасың. Ошон үчүн азыр бир жалган сүйлөп коесуң. Бул жакшылык үчүн, акыйкат үчүн.